Өлкөдө электр энергиясында таңкыстык болгондуктан кыш мезгили оор болоорун сезген эл көмүрдүн баасы кымбат болгонуна карабай сатып алууда. Алып атпайбы, алып. Мен да алгалы келдим. Эртең кар түшүп калса аласың да айдасың. Биздин Ош областынын көмүр тейлеген жетекчилери барбы, жокпу? Бишкекте телевизор дейт болот. 5 сом болуп калса бакырат. 4 сомдон болуш керек. Бу жерде 7 сом болсо да ички бошуктар үндүбөйт го. Оштун көмүр тейлегендери уктаата түшүнбөйт. Бүгүн 17 ноябрда президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Зиядин Жамалдинов көмүрдүн баасы тууралуу маалымат берди. Ал Бишкек менен Ош шаарындагы көмүрдүн баасындагы айырма анын сапатына түздөн түз тиешелүү экенин билдирди. Бүгүнкү күндө ошол кара кечеде бардык бул МЧСтин мамлекеттин техникалары иштеп атат экен ал жердечи. Ошонун эсебинен, бул жакта бардыгы жеке менчик болуп атпайбы? Туурабы? Анан кийин менин билишим боюнча ошо кара кечедеги жанагы көмүрдүн пласы дагы баягы плас деп коебуз көмүрдүчү. Эндиги дагы ал жерде эбегеси ушундай чоң. Анан биздин көмүрлөрдүн пласы кыска болот да. Мына көмүр өндүрүүчүлөрдүн дагы ошо көмүрдү казып алганга жанагы скрышка деп коет. Ошол көп акча каражаты кетип, ошондуктан булар баасыны бизге кымбат коюп атат да. Учурда Ошто көмүрдүн баасы 7,5 сомго чейин сатылууда. Ал эми Ноокат районунда 10 сомго жетти. Бул былтыркыга салыштырганда дээрлик 3 сомдон 5 сомго чейин кымбат. Ал эми Бишкек шаарында 4,5 сомдон 5,5 сомго чейин сатылууда. Бул өткөн жылга салыштырганда дээрлик 2 сомго кымбат дегенди билдирет. Ош шаары менен Алайдагы көмүр чыккан Сарымоголдун аралыгы 220 километр, жеринде тоннасы 3200 сомго жүктөлөт. Ал эми Бишкек менен Кара Кеченин аралыгы 350 километр, жеринде тоннасы 1330 сомго жүктөлөт. Экөөнүн аралыгы дээрлик 130 километр алыс болсо да Сарымоголдо Кара Кечеге караганда кымбат жүктөп беришет. Президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн көмүрдүн сапаты боюнча айткан пикирине серепчилер башкача түшүндүрмө беришет. Сапаты начар деп айтканым да бар, бирок жаңыдан ачып атканда ташарлаш келип жүрдү. Бирок ага карабай кымбат саткандыгы бул болуп турган жана спекуляциялар болуп турат. Буга эч кимдин тили өтпөй атпайбы? Бул жерде маселен Кара Кечеде жеринде 1200-1300 эле берет. Ал эми бизде эмчи 3,5 сомдон ошо жеринде жүктөп бериш керек. Бул жерде чынын айтканда баягы Текебай айткандай 300%га жакын булар кирешени таап атышат. Канчалык деңгээлде салык төлөдү, канчалык деңгээлге элге жардам берди, инфраструктура бул вопрос. Ошонун баарын кайра текшерип караганын ордуна кайра бул рынокто, бул мындай тигиндей деп айтып коюп аткандыгы бул ачыктан ачык эле элдин кызыкчылыгы эмес, жаңгыз гана приюмдардын кызыкчылыгын колдоп коюп атышаттылар. Көмүргө болгон баа Ош облусунун Ноокат районунда эң кымбат. Тагыраагы тоннасы 10 000 сомдун тегерегинде сатылып жатканы айтылууда. Ал эми Баткенде 9344 сом болсо, Исфанада 8746 сомдон сатылып жатат. Улукбек Салиулу, ТМЖ жаңылыктары.